писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Саламатсыңар балдар. Biz видео онлайн сабағызды баштайбыз. Тілер менен сабақ баштаудун алдында алтын эрежеге көз чаптырсак. Сабағыздын алтын эрежеси. Сабаққа көңүл бурабыз, суроолорго жооп беребиз, жигердүү жана позитивдүү катышуучу болобуз. Менин да балдар өзүмдүн колдонуп жүргөн алтын эрежем бар. Өзүм үйрөнөм, бирөөгө үйрөтөм, бирөө мага үйрөтөт деген алтын эрежени мен турмушта колдонуп келем. Жана бул алтын эрежени силерге дагы сунуштаймын. Бүгүнкү сабактын темасы Виеттин теоремасы. Сабактын максаты Виеттин теоремасы жөнүндө түшүнүк берилет. Виет теореманы колдонушу үйрөнөсүңөр, өз алдынча мисалды иштөөнү үйрөнөсүңөр. Көтөрүүчү натыйжабыз. Виеттин теоремасы кандай теңдемелер үчүн аткарылаарын билсеңер, теореманы мисал иштөөдө колдонууну үйрөнсөңөр, өз алдынча мисалдарды иштей алсаңар, анда сабак өз максатына жетет. Франсуа Виет 1540 жылы туулуп, 1603 жылы көз жумган. Француз математиги Франсуа Виет квадраттык теңдемелерди изилдеп жатып, квадраттык теңдеменин тамырларынын жана коэффициенттеринин арасындагы кызыктуу бир байланышты байкаган. Ал байкоонун негизинде теореманы иштеп чыгып, аны далилдеп чыккан. Бүгүнкү сабакта биз балдар Виеттин теоремасын далилдөөнү үйрөнөбүз. Жаңы сабакты баштоонун алдында биз төмөндөгүлөрдү эске салып алалы балдар. Силер көрүп турган теңдеме ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндөгү толук квадраттык теңдеме деп аталчу. Биринчи коэффициенти а бул дайыма 0дөн айырмалуу. Квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн биз дискриминант эсептөөчүбүз. Дискриминанттын формуласы b квадрат минус 4ac. Дискриминант учурда 3 шартты текшеребиз. Биринчи шартыбыз дискриминант 0дөн чоң болгон учурда теңдемебиз x1 жана x2 деген эки тамырга ээ болот. Анда x1 жана x2 тамыры төмөндөгү формула менен эсептелет эле. Экинчи шартыбыз дискриминант 0гө барабар болгон учурда теңдеме бир тамырга ээ болот. Башкача айтканда, биринчи жана экинчи тамыр бирдей маанини алып калат. Үчүнчү шартыбыз дискриминант 0дөн кичине. Тамыры жок же болбосо бош көптүккө барабар болчу. Балдар, азыр биз Виеттин теоремасын кандай теңдемелер үчүн аткарылаарын карап чыгабыз. Ал үчүн берилген квадраттык теңдемени бардык мүчөлөрүн ага бөлүп чыгабыз. ax квадрат бөлүнгөн a плюс bx бөлүнгөн a плюс c бөлүнгөн a барабар 0 деген пайда болот, теңдеме пайда болот балдар. Бул жерде
А менен А кыскарса эмне калат? X квадрат калат. Bx бөлүнгөн Аны А коэффициентин биз P деп белгилеп алабыз. Ал эми С бөлүнгөн А бош мүчөсүн Q менен белгилейбиз. Анда бизге балдар төмөндөгүдөй теңдеме келип чыгат. Виеттин теоремасы келтирилген квадраттык теңдемелер үчүн гана аткарылат экен. Келтирилген квадраттык теңдемелердин дискриминантын эсептөө үчүн формуласы колдонулат. Анда балдар дискриминанттын формуласы P квадрат минус 4Q формуласы колдонулат. Анда дискриминант x1 жана x2 тамыры төмөндөгү формула менен табылат. Эгерде дискриминант нөлгө барабар болсо, анда биринчи жана экинчи тамырыбыз дал келип калат. Анда минус P бөлүнгөн 2 деген формула табылат. Виеттин теоремасы төмөндөгүдөй айтылат. Эгерде x квадрат p кошулган px плюс кошулган q барабар 0 теңдемесинин тамыры x1 жана x2 болсо, анда теңдемелердин тамырынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициенти ал эми теңдемелердин көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болгон. Башкача айтканда, келтирилген квадраттык теңдеме үчүн төмөндөгүдөй формула аткарылат. Эми балдар, китебиңерде мисалды иштеп көрөлү. 618 мисалды иштейбиз. Экинчи мисалды иштейбиз. 3x квадрат плюс 6y минус 5 барабар 0. Мында биз дискриминантын таба алабыз, балдар. Бизде дискриминантыбыз 6-нын квадраты формула боюнча, дискриминанттын формуласы боюнча минус 4ac. Мында b'быз 6-га барабар, 6-нын квадраты 36, минус формулада минус, ал эми кашанын ичиндеги минус 60, 4-тү 3-кө көбөйттүк 12, 12-ни минус 5-ке көбөйтсөк минус 60 болот. Барабар 6-нын квадраты 36. Кашанын алдында минус белгиси турганда, кашанын ичиндеги сандын же болбосо туютманын белгиси карама каршыга өзгөрүлөт. Ошондо 36-га 60-ты кошсок 96 болуп, бул 0дөн чоң. Демек, 2 тамыры бар. Виеттин теоремасын могул жерде колдонобуз, балдар. Тамырды көбөйтүндө толук квадраттык теңдемелер үчүн с бөлүнгөн а барабар минус 5 бөлүнгөн 3 чоң кичине 0дөн. С минус 5ке а 3кө барабар эле. Анда минус 5 бөлүнгөн 3кө барабар экен. Теңдемелердин тамырларын көбөйттү. Минус 5 бөлүнгөн 3кө барабар бул сан 0дөн кичине. Демек, тамырлардын
тамырларынын ар түрдүү белгиде экен. Ал эмнени түшүндүрөт? Теңдеме биринчи тамырды оң сан болсо, экинчи тамыры терс сан. Оң санды терс санга көбөйтсөк, терс сан келип чыгат. Же биринчи тамыры терс сан болсо, демек экинчи тамыры оң сан болот. Жообу балдар? Демек тамыры бири оң, бири терс сан болот экен. Жообу балдар? Ар түрдүү белгидеги эки тамыр барабар. Мына балдар, биз теңдемелерди чыгарбай туруп, тамырларынын санын жана белгилерин аныктоону Вейттин теоремасын колдонууну